Kүйөөсү менен аялы жамаат кылып намаз окуш жөнүндө кененирээк түшүндүрүп коюңуз ниеттен баштап. Эгер үйдө аялы менен күйөө чогуу намаз окуп атса, эркек ниет кылат, аялыма дагы имам болгон деп. Ниет кылдым, багымдатын 2 рекат парызын окумакка, жүзүмдү кыбылага каратып, калыс Кудай үчүн жана аркамдагы аялыма дагы имам болгон ниет кылдым. Аллаху акбар деп ниет кылат. Күйөө астык аял аркасында экинчи сап болуп уюп окуса боло берет. Бирок күйөөсү аялынан сәл илимдүүрөөк болуш керек. Ана мунун Фатихасын жарым жок болсо, аялы эшан болуп кеткен болсо окуй берип, анда ар ким өзүнчө окуйт. Анткени эркектин намаз өтө турган болгондо аял уюса дурус болот. А имамдын намазы Фатихасы дурус эмес, кырааты дурус эмес болуп калса, аялдыкы дурусураак болсо болбойт. Бирок эрди катын окшош болсо, экөөтөн Фатиханын жарымы жок, экөөтөн ката окуса, экөөнүкү боло берет бири-бирине дагы. Теңи менен тезек кабы менен имамга улашып кете берет деген сөз. Ошого кээ бир жерге барганда имамдар катараак окуган болсо, биз уюп калсак, ката окуганын билсең, кайра окуп аласың фитна чыгарбаш үчүн. Эми өзүң имам болуп бербегенден кийин фитна чыгарып эмне кыласың, айтасың, имамдан болду. Кичине оңдоп алыңыз. Келсеңиз Бишкекке бир курс бар, 15 күн окуп аласыз, намазыңыз дурус болуп калат деп үйрөтүп коебуз.